Өкмөт башчы кол алдындагылар менен аларчада жөө жүрүшкө чыкты. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев өкмөт мүчөлөрү жана президенттин администрациясынын кызматкерлери менен биргеликте аларча мамлекеттик жаратылыш паркына жөө жүрүшкө чыкты. Өкмөттүн маалымат кызматы кабарлагандай, иш-чара сергек жашоого үндөө, мамлекеттик кызматкерлердин арасында командалык маанайды бекемдөө, айлана чөйрөнү коргоо жана ички туризмди өнүктүрүүгө көңүл буруу максатында уюштурулган. Жөө жүрүштүн алкагында Адылбек Касмалиев активдүү эс алуунун баалуулуктарын жайылтууда жетекчилердин жеке үлгүсү маанилүү экенин белгиледи. Жөө жүрүшкө катышкандар парктын корголуучу аймагынын инфраструктурасынын учурдагы абалы менен таанышып, өлкөнүн жаратылыш мурастарын кылдаттык менен башкарууга байланышкан маселелерди талкуулашты деп айтылат маалыматта. Бүгүн министрлер кабинетинин төрагасы, президент администрациясынын жетекчиси Адылбек Алишевич баштап Рацеке кетип аткандагы шаркыратмага келдик. Азыр биз менен чогуу министрлердин курамы, президент администрациясынын бөлүм башчылары, башкармалыктын жетекчилери болуп келдик. Бул аракеттин баары биздин кооз жаратылышыбызды пропаганда кылуу, өлкөгө келген туристтердин кызыгуусун арттыруу максатында уюштурулуп атат. Анын эң негизгиси сергек жашоого чакырык. Адамдар сергек жашоону тандап, басып, кыймылдап, спорт менен жүрсө, анын ден соолугу бекем болот. Ар бир адамдын, биздин улуттун ден соолугу бул мамлекеттин бакубаттуулугу деп айтсак болот. 2026 жылдын 22 январ күнү социалдык тармактарда Баялинов жана Тыныстанов көчөлөрүнүн кесилишинде эки белгисиз адамдарды тарабынан коомдук тартипти одоно бузуп, ортосунда жаңжал чыгып, анын жүрүшүндө тараптар жол талашуу учурунда мушташып кеткендиги тууралуу видео тараган. Коомдук тартипти бузган фактысы боюнча Бишкек шаарынын Сверлов райондук ички иштер башкармалыгына шектүү жарандар жеткирилип, Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодекстин 126 майда бейбаштык беренесинде каралган бузуулар үчүн Сверлов райондук ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайга киргизилди. 2026 жылдын 24 январ күнү болжол менен саат 1:00 чамасында Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын 102 кызматына Киев көчөсүнө жайгашкан көңүл ачуучу жайлардын биринде белгисиз 3 аял мушташып жатышат деген маалымат түшкөн. Коомдук тартипти бузган фактысы боюнча Бишкек шаарынын Сверлов райондук ички иштер башкармалыгына 3 кыз жеткирилип, Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодекстин майда бейбаштык беренесинде каралган бузуулар үчүн Сверлов райондук ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Нарын облусунун аймагында жол унак кырсыктарын алдын алуу, болтурбоо максатында чет өлкөлүк айдоочуларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Бүгүн 24 январ күнү Кочкор райондук ички иштер башкармалыгы боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери чет өлкөлүк айдоочуларга жол эрежелерин сактоо боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Кытайча тамгалар менен жазылган эскертүү баракчалары Кытай айдоочуларына таратылды. Ошондой эле жол эрежелерин бузган чет элдик айдоочуларга Кыргыз Республикасынын укук бузуу жөнүндөгү кодексинин беренелеринин негизинде тийиштүү протоколдор түзүлүп, айып пулдар салынууда. Чет элден келген адамдар жолдо жүргөндө эрежени сакташ керек.
Қошқар районының жол қимылын қауіпсіздігін қамсыздау қызметкерлері шетелдік айдаушылармен иш алып барып жатыр. Қошқар жол қимылын қауіпсіздігін қызметкерлері Қытай жаранына әкімшілік шара көріп жатыр. Жол ережесін бұзғаны үшін. Ол біз тараптан берілген ескертме. Ақырғы уақыттарда орын ұстап жатқан айдаушылар арасында олардың арасында жол кірісі көп болып отыр. Нарын обласынан басқа жерден. Сол себептен әрдайым жол ережесін сақтап жүрміз. Түсінікті болдыңыз бе? Ол ескертме. Шуны дағы қысқа сот тартып, басқа группаларға жөнелтіп қойды. Ақырын айдарында ол депутаттар олардың айдарды. Сол себепті аралықтан ескертме. Атамасын өтті. Ол қақасы жолда тұрген ақырын айдаңыз. Арама қарсы түлкіге шықпаңыз. Бишкекте компьютердик клубта чыр салган жаран кырмалды. Бишкектеги компьютердик клубтардын биринде чыр салган делген 30 жаштагы жаран камакка алынды. Октябрь райондук милициясы билдиргендей 18 январда социалдык тармактарда анын адепсиз сөздөрдү айтып, агрессивдүү жүрүм-турум көрсөтүп жаткандыгы тартылган видео тараган. Аталган факт каттоого алынып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Шектүүгө карата майда бейбаштык боюнча протокол түзүлүп, ал убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Кара сууда түн ичинде жол эрежесин одоно бузган айдоочуга чара көрүлдү. Кара суу районунда унаасы менен ээн баштык кылган айдоочуга 15 000 сом айып пул салынды. Бул тууралуу Ош облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, окуя Кара суу районунун Нариман айыл аймагына караштуу Жаштар көчөсүндө 22 январдан 23 январга караган түнү болгон. Honda CR-V үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу жол эрежелерин одоно бузуп, ээн баштык кылган үчүн Кара суу районунун жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмчөсүнүн кызматкерлери тарабынан аныкталган. Унаа убактылуу кармоочу жайга токтотулуп, айдоочуга 15 000 сом өлчөмүндө айып пул салынган. Жалал Абад облусунда бир түндө 4 унаа кырсык катталып, 7 киши бейтапканага жеткирилди. Жалал Абад облусунда 22 январдан 23 январга караган түнү 4 жол кырсык катталып, 7 киши бейтапканага кайрылды. Мындай маалыматты Жалал Абад облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнөн билдирди. Белгилүү болгондой, аталган жол кырсыктарынын дээрлик баарында айдоочулардын унаалары жайкы дөңгөлөктө болгону себеп болгон. Мындан улам жол кыймылын тескеген инспекторлор айдоочуларды унаанын дөңгөлөктөрүн кышкыга алмаштыруу зарыл экенин айтышат. Көпчүлүккө белгилүү болгондой эле 22 январ күнү облус аймагында кар жааган. Мындан улам тайгак жолдо бир түндө 4 жол кырсык катталган. Алардын кесепетинен 7 киши ар кандай жаракаттарды алышкан. Мындан улам айдоочулар өз өмүрүнө кайдыгер болбой, дөңгөлөктү алмаштырып, зарыл болбосо алыс жолго чыкпай турууну эскертебиз деп айтылат маалыматта. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасынын негизинде коопсуз өлкө долбоору 2026 жылдын аягына чейин толук ишке ашырылат. Бул тууралуу бүгүн Ички иштер министрлигинин коллегиялык отурумунда айтылды. Ведомствонун маалыматына караганда, анын алкагында өлкө боюнча 20 000 видео камера орнотуу пландалууда. Коллегиянын жүрүшүндө коопсуз өлкө долбоорунун 1 жылдык иш мерчеми бекитилип, аны аткаруу боюнча жетекчилерге тапшырмалар берилди. Ошондой эле ички иштер органдарынын башчыларынын алдына милицияга кайрылган ар бир жаранга мыйзам чегинде жооп берүү, укуктарын жана милдеттерин так түшүндүрүп, сапаттуу сервистик тейлөө жумуштарын күчөтүү талабы коюлду. Мындан сырткары элди кабыл алууну белгиленген тартипте ишке ашырып, ар бир жарандын маселесин кунт коюп угуп, жеринде ыкчам чечүү зарылдыгы айтылды. 24 январда саат 1:00 чамасында Lexus 570 үлгүсүндөгү авто машина токтотулган. Текшерүү учурунда айдоочунун алкоголдук мас абалынын белгилери, анын ичинде спирт ичимдигинин жыты жана транспорт каражатын шектүү башкаруусу аныкталган. Бул анын наркология борборуна текшерүүдөн өтүүгө жөнөтүлүшүнө негиз болгон.
Наркология борборунда спирт ичимдиктерин ичкени тастыкталган, экспертиза жүргүзүлгөнгө чейин айдоочу белгиленген процедурадан качууга аракет кылып, наркология борборунан качууга аракет кылган, документтерин көрсөтүүдөн баш тарткан жана өзүнүн ким экендигин жашырган. Ага карабастан айдоочунун ким экендиги аныкталып, бардык каралган процедуралар толук көлөмдө жүргүзүлдү. Текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча айдоочуга карата укук бузуу жөнүндө протокол түзүлүп, транспорт каражаты айып короосуна эвакуацияланды. Младший лейтенант милиции Жусупов Надребек Подпекович. Так, тиишти документтериңиз беріңіз. Согласно пункту 2.1.1 правил дорожного движения Кыргызской Республики, вы обязаны передать документы для проверки и составления протокола о правонарушении. Келіңіз, өзіңізге тиешелі документтериңиз беріп қойыңыз. Бербейсіз бе документтериңіз? Машинада? Документтериңізді, тиешті документтериңізді беріңіз. Болды, берейін, берейін. Өзіңіз қылотыз, байке, мұның барынша. Анан біздің талапты жөнінде оқылды ма? Yok, anca olayım. Kızçıkılır bilir. Çok Sen kızçı varmadın oldu, da çok. birinci. Өзүнчө болгонбуз жокпуз. Жөн эле документ, тийиштүү документтериңизди берип коюңуз, болду. Биз ошондон эле сурап атабыз. Ben sen de tartta al, sen geç kaldın. Келиңиз, бакес. Экөө сүйлөшпөдүкпү? Машинага келип берем дедиңиз го. Ben берем dedim. Документиңизди берем дедиңиз го. O benim. Келиңиз. Мага бере берсеңиз жөнүнө. Buna video tatmayla gidiyor muyum? Мага бере берсеңиз, сиз өзүңүз убактыңызды чоюп атасыз, анан өзүңүзгө ушундай нерсени жасап атасыз да. Келиңиз, тийиштүү документтериңизди берип коюңуз. Oldu kalkın. Келиңиз. Şuntan verin. Келиңиз, байке, документиңизди берип коюңуз. Паспортуңузду берсеңиз, байке, паспорт хотя бы, паспорт берсеңиз, эчтеке жокпу сизде. Анда жүрүңүз роодуга кетип. Как обычно катары эле айтмам, бул сага не кылды жаман не? Сен как кылмышкер катары? Бул мыйзам бузуп атат. Не Бизге баш кылдың? ийбей атат. Сиз арыраак туруп туруңуз, байке. Аралашпай туруңуз. Жаман жакшы айтышпай. Кой бер, байке. Жаман жакшы айтышпай, байке. Кой бер. Жөнүнө келем, жөнүнө келем. Кой бериңиз, аралашпай туруңла, байке. Аралашпагыла. Жүрүңүз дейм, кириңиз, байке. Сиздики сразу агарып кетти. Бул спирттик ичимдигин ичкен деп. Жок, бүттү уже. Сүйлөшкөндөн толук жок, байке. Сүйлөшкөндөн толук жок. Жүрүңүз, бүттү. Бул иштин бүткөнү. Машинага отуруңуз, жүрүңүз. Отурсаңыз. Мен кеместейм. Машина кандай сиздики эмес. Жаңы эле өзүңүз айтып атпаңызбы? Бүгүн сатып алдым деп. Мен кемес да бул. Бүгүн сатып алдым деп сиз айтып атпайсызбы? Менин документимде жок да бул. Мен билбейм, бул сиздики эмеспи? Күнөө жол айдаган жок да бул. Я. Dayı var mı artık Кудай бар, туура, байке. Sizler beni karagılar. Учурдагы айдоочу Lexus 570 автоунаасынын мас абалында башкарган. Азыр бизге наркология бөлүмүнөн мастыгын тастыктап беришти. Азыркы учурда автоунаас айып короого келет. Өзүнө карата тиешелүү протокол жазылып берет. Урматтуу айдоочулар, жол ыймыл эрежесин так сактаңыздар жана мас абалында эч качан унаа башкарбаңыздар.